Бишкектеги Ак Ордо жаңы конушунда үйү түрттүрүлүп, 4 баласы менен көчөдө калган келиндин окуясы президенттин жеке көзөмөлүнө алынды. 5 мартта Садыр Жапаров баш калкалар жери жок калган Марал Шаболотовага барып жолукту. Президент баш прокурор Курманкул Зулушевга жеринде кайрылып, бул окуяны тыкыр иликтөөнү тапшырды. Связьдин кабелдер өткөн болот, же болбосо вообще кызыл черта жол түшө турган жер болот, андайларга бере алабыз. Андайлар дагы бар. Калган масса 90-95% аларга беребиз. 17-жылы ким кызыл китеп алган болсо, мораторийден берген кишини жагы госрегистр азыр депутат деп атпайбы, депутатына карап алган. Бул жерде бүт жер саткан мафия 15 жылдан бери бүт бар мафиялашып кеткен да. Марал Шаболотова үйү турган жерди 2012-жылы ишеним каттын негизинде сатып алган. Анын үйү турган жер тилкеси боюнча талаш 2018-жылы башталган. Жерин басып алсам, бир жөн анан жоготуп эмгектенип алган жерин, мен бирөөнүн жерин басып алсам, бир жөн. Кошунасы Толкун Самудинова жердин ээси ал экенин, ал тургай анын бул тууралуу кызыл китеби бар экенин жүйө кылып, териштирүү жогорку сотко жетип, былтыр 1-октябрда Самудинованын пайдасына өкүм чыккан. Бирок маселе жерге мунапыс берүү мыйзамы чыга электе. Шаболотова тургузган үйгө кызыл китеп кантип берилип калгандыгында болууда. Новопавловка айыл өкмөт башчысынын орун басары Илдияр Рымбеков. Алдын ала мындай ооба биз тараптан берилген же берилген жок деп да анык айта албайбыз. Себеби деген азыр укук коргоо органдары териштирип атат. Бирок ал жерде биздин билгенибиз боюнча, биздеги маалымат боюнча анын түпкү нускасы жок экен да, ошолор копиясын эле көтөрүп жүрүшөт да. Азыркы күндө биз тараптан айыл өкмөттө ал боюнча мындай бизде катталган эмес дегендей маалымат бар да. Аларда Ак Ордонун айрым тургундары үйү түрттүргөн келинге жан тартып, бийлик өкүлдөрүнөн окуяны мыйзамдын негизинде адилеттүү териштирүүнү талап кылып жатышат. Ал 2013-жылы айыл өкмөттүн чечими менен 2017-жылы кызыл китеп болуп атат. Бирок ал жерде картада айдоо багытындагы жер мораторий болчу да. Мораторий 2009-жылы коюлуп, 2021-жылы алынды. Демек бул мыйзамсыз чыккан китеп болуп атат да. Кайсыл эмненин негизинде алып атат деп. Дейт Ак Ордо 3 конушунун бир тарабын портал башчысы Мирбек Осмонов. Кыргызстанда жер мунапыс алкагында кезинде өзүн билемдик менен басылып алынган дээрлик 29 000 гектар жер трансформация болгону жатат. Эң алды Бишкектеги Сокулук жана Алай Мүдүн райондоруна караштуу 2009-жылга чейин сугат жана айдоо жерлерге турак жай тургузуп алган жарандардын маселеси чечилүүдө. Анын 163,57 гектары райондук мамлекеттик администрациялардын чечиминен которулду. Анын ичинен 1494 жер участогуна мамлекеттик акт берилди. Сиздер BBC дүрбүсүндө подкастын уктуңуздар. Аны бул жолу мен Эланора Сагындык кызы алып бардым.